үй бүлөдө бир көйгөй бар да, аял менен эркекте. Аял кандай болгондо күчтүү болот, эркек кандай болгондо күчтүү болот, коомго кандай пайдалуу боло алат? Бул жерде аялды айттыңыз, эркек анан коом үч нерсе жөнүндө сүйлөшөлү. Биринчи, итак эле коом аял менен эркектен куралат. Ошо үй бүлөдөн башталды дедик. Коомдун эң кичине өзөгү ошо үй бүлө. Аял менен эркек биринчи табиятын жакшы билиш керек. Анткени бир нерсенин табиятына каршы келиш өтө кыйын да. Табият күч деген сөз да. Аял кишинин табияты бар, ал өзүнүн күчү бар. Анын бир нерсе кылган кереги жок. Бул деген сөз биз канчалык өзүбүздүн табиятыбызга көбүрөөк кирсек, мындай айтканда аял болсо канчалык көбүрөөк аял болсо дейли, мындай айтканда аябай аялдыгын аябай күчтөндүрсө, аябай күчтүү аял болот. Не деген сөз дегенде, бул жерде аялдын күчү назиктигинде. Баягындай аял киши канчалык назик болсо, ушунчалык күчтүү болот да. Ошо назиктиги дегенде, назик ар ким өзүнүн натурасында бактылуу болот. Эркек эркектигинде бактылуу болот. Ошон үчүн эркектин мисалы таш доорунда көчөгө чыгып, аңуулап, тияка жыгылып, бияка жыгылып, бияк тытылып, монтип шрамдар менен келсе, ал эркек мындай, мен мужикмин деп күчтөнөт да. Ошо сыяктуу эле эркекте азыркы доодо эми көчөгө чыгып биз аңуулап келген убакыт өтүп кетти да. Ошого биздин азыр натурабыз кайсыга айланыш керек? Ошо бизнеске көчөгө чыгып, баягы чоң иштерди, физический иштерди кылганга, ошондой нерсеге эркекти жумшаса, эркек аябай күчтөнөт. Анткени эркек өзүнө барк табат, бакыт табат. Аял кишилерде көбүнчө мен байкадым, конкуренциядан энергия жоготот да. Ошол аял киши конкуренция эмес, наоборот, чогуу иштегенге, ошол нерсеге көп салым кош керек да. Ошондо аял кишинин күчү күчөйт. А эркектики конкуренция дегенде жаман маанидеги конкуренция эмес, баягындай бирөөнү көрбөсөт да, мындай айткандачы. Аял кишилер баягындай жаңы нерсе жатып, даже ушул дүйнөдө азыркы тапта ушунчалык коозуктардын баары аял үчүн кылынган да. Дизайндер аял үчүн кылган, жаңы модалар аял үчүн, жаңы светтер аял үчүн. Аялдар көп кызыгат ал нерсеге, анан жаңы нерсени каалай берет. Ошо анткени аялдын энергиясы бул баягындай. Аялда жөн эле энергия көп да, мындай айткандачы. Өзү турса эле ошо жакшы жасанса эле, жакшы кийинип, жакшы тамактар жесе эле болду. Ошол нерсе аял үчүн чоң нерсе болуп эсептелет да.